Салам достор, сиздер менен кино дүйнөсү. Бөтөн планеталык мергенчи абдан коркунучтуу планетага жөнөйт. Ал жакта аны жеңилис жырткычтар менен темир роботтордун армиясы күтүп турган эле. Яужа бул бөтөн планеталык расанын аталышы. Күндөрдүн бир күнүндө Прайм планетасында Дек аттуу жаш жоокер тоого чыгат. Ал жерде жашынып турган улуу бир тууганы Квей менен лазер кылычтар аркылуу мушташат. Бирок кичинекей Дек байкесинен таяк жеп калат. Ал эми байкеси ага кеңештерин берип үйрөтөт. Байкеси Квей Декке акыл менен мушташ деп кеңеш берет. Дек багынбаганда Квей аны Сулайман тоодон tutуп жиберет. Бирок Дек кулабай кайра чыгат. Ошентип экөө кемеге кайтышат. Толук кандуу мергенчи болуу үчүн Дек жалгыз уулга чыгып, олжа алып келиши керек эле. Баары аны эң алсызсың деп шылдыңдаганы үчүн ал өзүн далилдеш үчүн эң коркунучтуу, атүгүл атасы да корккон жырткычты багындырууну чечет. Бул маалда жандарына атасы да келип калат. Атасы жетип келип Квейге абдан нааразы эле. Квей машыгуу маалында эле алсыз Декти өлтүрүп салбаганына капа болот. Атасы кенже уулу Декти байлап коюп, улуу уулу Квейге инисин өлтүрүүнү буйруйт. Бир тууган кайрылыс канат деди Байтор. Квей инисин кыйбай, арканы кесип, аны кеменин ичине бекитип коет. Каарданган атасы Квейге кол салып, кармаштап уулунун колун чаап түшүрөт. Жарадар болгон Квей акыркы күчү менен кемеге Манас планетасына учуп кетүү буйругун берет. Кеме учуп баштаганда Дек атасынын Квейдин башын чаап салганын көрөт. Уруштан эсин жоготкон Дек кеме Манас планетасына конуп жатканда гана өзүнө келет. Космостук толкундан улам кеменин айнеги талкаланып, Дек катапульт аркылуу куткаруу капсуласына бошонуп чыгат. Учуп баратканда аны жергиликтүү жырткыч жанып тосуп алып, жегенге аракет кылат. Бирок адам чегинет. Үмүт үзүлбөйт дегендей, капсула токойдун ичине аман-эсен түшөт. Токойго конгон соң Дек курал жарактарын текшерип, Скалискодон олжа табууга ант берет. Аңгыча калың токойдон коркунучтуу дабыш чыгып, жырткыч Лианала туш тараптан ага карай жылып баштайт. Дек кылычын сууруп, акыл эстүүлүгү менен каршылык көрсөтүүгө өтөт. Бирок душмандын күчү алда канча басымдуу болгондуктан Дек чегүүнүүнү туура көрөт. Жыгач бутактар эми жете албайт. Өсүмдүктөрдүн коркунучунан надан кутулган Дек эми жандыктарга секирип өтөт. Жарасын таңып жатып жалбыракта турган былжырлуу куртту көрүп калат. Ал курт колуна эле көп гранатадай атылайын деп калганда Дек аны ыргытып жибергенге араң жетишет. Дек андан ары жолун улап баратып, тикенектүү өсүмдүктөр каптаган талаага туш келет. Ал өсүмдүктөргө киши жакындаса, шишип чыгып тикендерин гранатадай чачыратып жабылат экен. Дек аларды козгой албайын деп ортосунан кылдаттык менен өтө баштайт. Бирок күтүүсүздөн жакын жерде уясы бар учуучу жырткыч кескелерик пайда болот. Ал өйдө жактан таш ыргытып, тикендерди козгоп жиберет. Дек тикендерден качып кутулуп, андан ары жолун улатат. Ошол кезде кескелдириктин уясына байланып турган Тия деген аял Декке кеңеш берип, аны бошотуп кетишин суранып жатканда, канаттуу жырткыч өйдөдөн таш таштап, тикенектүү өсүмдүктөрдү дагы бир жолу козгоп жиберет. Ошондо өсүмдүктөр биринен өтүп, бири жарыла баштайт. Дек качып кутулууга аракет кылганы менен жетишпей калат. Тикенек ага сайылып, денесине уулар тарап баштайт. Уунун айынан алсап бара жатса да, ал акыркы күчүн жыйнап, бычагын канаттууну көздөй ыргытат. Канаттуу жырткыч кайра Декке кол салууга аракет кылганда, артынан бошонуп чыккан Тия жетип келип, Декти куткарып калат. Анан Тия жырткычтын көзүн тазалап, жергиликтүү чөптөр менен Декти эсине келтирет. Тия Декке уунун дарысын жасап берет. Ошол жерде Тия жөнөкөй адам эмес, Вейтни компаниясынын жартылай андроид роботу экенин ачыкталат. Белинен ылдый жагы жок, буттары иштебейт. Тия Калиска жырткычынан аман калган жалгыз жан экенин айтат. Эгер Дек аны өзү менен кошо ала кетсе, жырткычтын байырлаган жерин көрсөтүп берерин убадалайт. Анткени анын үзүлгөн буттары ошол жырткыч байырлаган жерде калган эле. Ал эми робот болсо да, бирөөнүн бир тепкиси келген кыял бар экен. Жырткычтардын эрежеси боюнча Яужа жалгыз аңчылык кылыш керек. Бирок Дек ага карабай, аялды жон гана керектүү курал катары алып кошо сүйрөп жөнөйт. Капчыгайдан өтүп баратып, кислота чачкан майда кескелдиктерге туш болушат. Коркунучтуу жерден өткөндөн кийин Тия аларга мөмө ыргытып, азыктандырмакчы болот. Бирок Дек жаныбарларды бакпайт. Ал аңчылык гана кылат. Кийин Дек аялды көтөрүп жүрүү үчүн ийилчээк бутактардан атайын кур жасап алат. Түнөгөнү токтогондо Тия өзүнүн тарыхын айтып берет. Аларды бул планетага өсүмдүктөр менен жаныбарларды изилдөө үчүн жиберишкен экен. Ошондуктан ал бул жерди абдан жакшы билет. Компания аң сезимдүү болсун деп болгон эки андроидке жогорулап турган сезим табык берген. Тия менен Тесса бирдей эле моделдеги роботтор. Бирок изилдөө учурунда Калиска жырткычы кол салып, экөө бөлүнүп кетишкен экен. Ал убакта базада жаракат алган Тессанын денесин оңдоп жатышкан болот. Ал оңдолуп жатканда Вейланд Ютан компаниясынын жетекчилиги байланышка чыгат. Чоңдор Тессага ошол Калиска жырткычын изилдөө үчүн тирүүлүгү кармоо тапшырмасы бар экенин дагы бир жолу эскертишет. Тессага Дек менен Тия тууралуу кабар беришет. Алар да бул жакта аңчылык кылып жатышканын айтып, алар ата-андарчы экенин айтышат.
Таң атканда Дек менен Тия бычак сыяктуу курч чөптөр өскөн талаага жетишет. Жолдо Дек сооттуу чоң насарык сымалдарды көрүп, аны олжо кылып өлтүрүүсү келет. Бирок кантип атууну билбей турса, кокусунун алардын жанына эч нерседен коркпогон кичинекей сүйкүмдүү макулук пайда болот. Ал Дектин кыйкырганынан да коркуп койбойт. Бул кичинекей айбанаттын сырткы териси ушунчалык бекем болгондуктан топ сыяктуу тоголонуп алып, курч чөптөрдү талкалап тоголоно баштайт. Жаныбардын тоголонгонунан корккон теги чоң насарыктар кача башташат. Дек мүмкүнчүлүктү качырбай, жырткычтын жонуна секирүү үчүн дарактардын башы менен артынан кууп жөнөйт. Бирок анын чабуулу ийгиликсиз бүтөт. Жырткыч Декти жыгачка уруп ыргытып жиберет. Ошол замат кичинекей макулук дагы пайда болуп, Дек аны кармап алат. Бирок өз ара кармашканга убакыт болбой калат. Анткени аларды көздөй өтө чоң жырткыч келе жаткан эле. Дек шандагайлык менен лазер кылычын ыргытып, жырткычты дал ортосунан экиге бөлө чабат да ички ургандардын олжо катары жулуп алат. Бирок алардын кубанычы узакка созулбайт. Жогору жактан дагы бир макулук пайда болуп, тилин созуп келип, Декти ороп, өйдө карай оозуна тарта баштайт. Дектин колдору байланып калгандыктан куралын чыгара албай айласы түгөнөт. Дал ошол маалда теги кичинекей тоголок макулук жардамга келет. Ал топтолуп алып, түз эле макулуктун оозуна секирип кирет. Бирок анын калың териси сактап калат. Ал тургай жырткычтын тишин сындырып алат. Жемин жерге түшүрүп жиберген үчүн 3 аяктуу осьминог эми ага кол салган аңчынын атынан түшөт. Дек дароо даракты кыя чабат. Ал колобокту куткаруу үчүн эмес, табияттын өзүн курал катары колдонуп, олжого ээ болуу үчүн аракет кылат. Кулап бараткан жыгачтын үстүнөн Дек секирип келип, осьминогдун үстүнө түшөт да лазер кылычы менен аны өмүрүнөн ажыраганга чейин туш тарабынан кескилеп салат. Ошол маалда Тессанын отряды пайда болуп, Дек конгон аймакты таап, токойду жырткыч жаныбарлардан тазалоого киришет. Алар биргелешип салгылашып отуруп, кечке жууп кулап түшкөн космос кемесине жетип келишет. Ал жерден алар тоңдургуч граната менен ийинге тагыла турган күчтүү лазер куралын табышат. Түнө бес алып жатышканда Тия кичинекей жырткычка Буря деп ат коет. Ал кичинекей макулук Декти өзүбүздүн киши деп кабыл алып, ага түкүрүп коет. Бирок Декке эч кандай шериктин кереги жок болгондуктан эртең менен андроидти гана ээрчитип Буряны таштап кетет. Жол жүрүп отуруп шалкыратмага жакындаганда Дек жээктен жырткычтын чоң азуу тишин табат. Тия Буряны таштап кетишкенине таарынып, бул тиш кайсы айбанаттык экенин айтпай коет. Бирок жалгыз калуудан корккон андроид кыз өзүнүн баарын байкап турганын көрсөтүп, Дектин атасы өз бир тууганын өлтүргөнү тууралуу сырды ачып берет. Тия Декке карышкылдар кантип топтолуп жашаарын айтып, сен да жалгыз жүрбөй, жаныңа киши жыйнашың керек деп кыйытып өтөт. Күндүзү экөө мурда салгылашуу болгон жерге жетишет. Ал жерде Калиск деген Дек издеген жырткыч роботтордун тобуна кол салып, баарын талкалап кеткен экен. Тия ошол кыйраган роботтордун арасынан өзүнүн үзүлүп калган буттарын таап алат. Чакан өнөрканага кирип, буттарын ордуна салып жатып, өзүнүн базасына жашыруун белги берет. Анан Декке, мен сени алдап койдум. Бул жырткыч биздин компанияга абдан керек. Ошондуктан аны сага эч ким өтүргүзбөйт деп чындыкты айтат. Бул чыккынчылыкка ачуусу келген Дек сыртта турган май куюлган чаканы атып жардырат. Жарылуунун үнүн угуп, ошол айланадагы Калиска чуркап келет. Дек ага каршы чыгып, анын ичин жарып куйругун чаап түшөт. Бирок бул жырткычты өлтүрүү оңой эмес. Ушундай бир укмуштуу удай денесин калыбына келтирүү жөндөмү бар. Жараттары саматта ок атылгандай эле айыгып кетет. Декти ары бери ыргытып, Калиска Тиянын бутун оңдоп жатканына тоскоол болот. Тия кайрадан бутсуз калды. Ал автоматтан ок атып, жырткычты өзүнө алакстат. Ал эми Дек болсо жанбарды тузакка түшүрүү үчүн илигичи бар арканды колдонот. Бирок аты кесилген башында эч нерсе болбогондой заматта кайра ордуна жабышып калат. Калиска Декти жеп салууга даяр турганда капчысынан токтоп аны жыттай баштайт. Көрсө Буря түкүрүп койгонун сезип жатыптыр. Калиска кичинекей жандыктын апасы экен. Ошол учурда тоңдургуч гранаталар менен Тесса пайда болуп, эки келгенди тең тоңдуруп салат. Тесса базага бара жатканда кемедеги куралдардын сырын ачуу үчүн Декти кыйнайт. Тия андроид шеригинен жаңы досун айып коюуну суранат. Бирок теги макул болбойт. Ал Тиянын сезимталдыгын жактырбайт. Тесса туткунду кол астындагы жумушчусуна калтырып кетип калганда Тия куулук менен ага Яуджанын коркунучтуу оюнчугун иштеттирип, Декти унаадан качып кетишине жардам берет. Дек айланадагы табияттан курал жасайт. Чөптөн бычак, ийнелүү төө бычактан жарылуучу заттарды жасап, Калиска менен акыркы салгылашуу болгон жерден уктап калганда таштап кеткен Буряга жолугат. Ал апасын издеп жүргөн экен. Экөө биригип Ютани базасына барышат. Ал убакта Тияны дагы бир нерсенин башынан чыкпасын деп базадагы өзүнчө капаста камап турушат. Капысынан аны кайтарган жоокерин көкөйгүнө кислота чачырап тешип өтөт деп кол салган болот. Андан соң Дек менен Буря Ютанинин кайтаруучуларына чыныгы тозокту көрсөтүшөт. Ушул жерден чыныгы кармаш башталып, Тиянын буттары да жардамга келип, кароочуларды тепкилейт.
Тесса кемеге үлгүлөрдү жүктөө жумушун башкарып жатып, Яужа тараптан коңгуроо кагылганын угат. Ал башаламандыкты өзү токтотууну чечип, окуя болгон жерге жаңы топту жөнөтөт. Бирок тек аларды контейнерден жасалган коридорго жалылуучу заттар бар тузак азгырып кирет. Бир эле чачырынды сокку менен бүтүндөй топ кыйрайт. Кийин экзоскелет менен негизги каршылаш Тесса пайда болот. Дал ушул учурда урушка Тия бошоткон Калиска кошулат. Калиска каршылашына кол салуу аракет кылып, Аруа менен Тессанын экзоскелетин тешип өтөт. Тесса Калисканы тоңдуруучу граната менен атканда, Дек тосуп ыргытып, гранатаны роботтун колуна таамай тийгизип тоңдуруп салат. Калиска роботтун колун сындырып, аны талкалап, Тессаны жутуп жиберет. Жеңиштен кийин каармандар талкаланган базада жолугушат. Калиска Декти өз ордуна тосуп алат, бирок ичинен тоңуп, майдаланып жарылып кетет. Көрсө Тесса ичинен жардырып жибериптир. Өзү да жарадар болгон Тессанын башын Калисканын баласы жулуп алат. Аягында Дек каза болгон агасынын лазерин алып, четим кылган кичинекей Буряны сооротот. Эми Дек анын жалгыз жакыны болуп калат. Ошентип мергенчилиги аяктайт. Дек камуфляжды алып, өз планетасына, Яужа Прайм планетасына кайтып келет. Атасы аны алсыз деп эсептеп, дароо эки жан сакчысын аны өлтүрүүгө жиберет. Бирок Дек экөөнү тең калыс кармашта жок кылат. Ошондо атасы өз камуфляжын жандырып, урушка киргенде, Дек кеменин кыймылдаткычын күйгүзүп, айлананы чаң кылып жиберет. Ошол чаңдын арасынан атасынын колун чаап түшүрүп, тузакка түшүрөт да маскасын тартып алат. Баласынын күчүнө ыраазы болгон атасы ага үйүрүнөн орун сунуштаганда, Дек баш тартып, эми анын өзүнчө үйүрү бар экенин айтат. Ал эми чоңоюп калган Буря Дектин буйругу менен мурунку башчынын колун иштеп алат да каарыган Яужанын башын жулуп алат. Дек, Тия жана Буря жерге карай конуп жаткан космос кемесин көрүшөт. Ал кемеде Дектин апасы учуп келген болот. Тасма ушул жерден аягына чыгат достор. Каналга катталып, мага жакты белгисин баса кетиңиз. Кийинки чыгарылышка чейин Аллахымдын колдоосунда болуңуздар.